Саламатсызбы? Биздин Кайлем подкаст YouTube каналыбызга кош келиңиз. Биз сиздин келгениңизге аба кубанычтабыз. Кубандык биздин чакыруубузга жооп кылып, ошол Кайлем подкаст YouTube каналы билим берүү, маданият жана руханият тармактарында сөз кылабыз. Жана талкуулап багыттайбыз да. Ошол себептен бүгүн сизди ошол билим тармагына чакырдык. Анан азыр биз элдерге өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз, анан сиздин айтып бергениңиз дагы көрүүчүлөр үчүн кызыктуураак болот. Рахмат. Менин атым Котоми, Асаяма фамилия болот, Котоми өзүмдүн атым болот да. Мен 87-жылкымын. Азыр 37 жаштамын. Япониянын Йокогама деген шаарда тургун. Йокогама деген Токиодон жанындагы чоң мегаполис шаарда. Ошактан өскөм. Анан Японияда университетке чейин окуп, бизнес стратегия боюнча окугам. Андан кийин Япониянын түрк компанияда иштеп, андан кийин Кыргызстанга 2013-жылы келген. Башында JICA деген Япониянын агентство аркылуу келген. Мамлекеттик программа аркылуу келген да. Туризм боюнча Караколдо 2 жыл волонтер катары иштеп кеткен. Бирок Кыргызстанды аябай жакшы көрүп калып, 2016-жылы кайра Кыргызстанга келип, өзүмдүн түрк компанияны ачып, NST деген азыр дагы ошо компанияда иштейм. Ошентип 8-9 жылдан бери иштеп келатам. 2020-жылы корона убагында биз деген туризм менен жумуш жок болуп, кыйналып, бирок Кыргызстанды аябай мен сүйгөндүктөн Кыргызстандын кандай эмне тармагына салым кошо алам деп аябай ойлонуп, анан билим берүү тармагына салым кошкум келет деп чечип, Япониянын Gakken Classroom деген Япониянын методикасы алып келип, Япониянын Токио менен договор түзүп, методика менен франшизаны алып келип, жетектеп жатам да. Өзүм эмес, өзүмдүн компанияны мен менен чогуу партнер катары иштеген эже менен чогуу ачкан компанияда иштеп келе жатабыз. 10 жылдан бери, 11 жыл болуптур. 11 жылдан бери биздин Кыргызстандын бир маданияты, биздин үрп адат, салттарыбызды бир кененирээк эле билип калыпсыз. Негизи чет элден келген коноктор Кыргызстан мындай мейман достугу менен мындай биздин өзүбүздүн үйүбүздөй эле деген айтышат да. Сиздин ошол Кыргызстанда келгенде эмнеси менен жакты Кыргызстан? Биринчи туризм боюнча келгендиктен жаратылышы мага абдан жакты. Андан кийин Караколдо кыргыз тили жакшы билчү эмес, мен башында абдан кыйналдым, бирок мен жалгыз деп сезилбей жашадым да. Анткени кыргыз досторум, коллегаларым абдан жардам берген магачы. Ошондой адам менен мамиле абдан мага жакты Кыргызстанда. Ар бир өлкөнүн дагы бир кыйынчылыктары бар да. Анан аларды жеңүүнүн жолу бири-биринен үйрөнүү. Анан сиз үчүн Кыргызстанга келгенде эмнеден кыйналдыңыз сиз? Башында азыр дагы тил менен кыйналып атам. Анткени Караколдогу ошондой. Кыргызстанда кыргыз тили эле билсем деле болбойт экен. Караколдогу орустар көп болгондуктан мен орус тили окуган эмесмин да. Анан магазинге барып, же бир жерге барып, кыргыз тилин сүйлөсөм деле алар орусча менен жооп берет да. Анан башында азыр орусча дагы бир аз билип калдым. Бирок башында так билбей, кыргызчабы же орусчабы же башка тил мен түшүнбөйм да. Ошондой сыяктуу. Азыр дагы мисалы үчүн жыйналышта кыргыз тили менен сүйлөшүп атсак, орусчага өтүп кетет. Же болсо мен иностранка деп түшүнүсө сразу кыргыз тили эмес, орусча менен учурашат сыяктуу. Ошого тилиден бир аз кыйналып атам. Андан кийин менде кичинекей бала бар да, 3,5 жаштагы бала. Ал менен көчөдө чогуу жүргөндө мусор жөнүндө мама эмне дейт, мен жыйнайынбы дейт.
그치들 들어가면 таштанды. Ошо мусордандагы бираз кыйналабыз да Японияда. Ооба бизде эми баягы сиздер чет өлкөдөн мамлекет жиберип волонтер катары келатканда сиздер биринчи Кыргызстандын маданияты, тилин биринчи үйрөнүп келдиңиздер да. Анан бул жерге келгенде чын эле баягы биздин келгенден кийин көпчүлүк бөлүк эми шаарда көпчүлүк бөлүк орусча сүйлөгөндө чын эле орусчадан кыйналдыңыз. Канча жыл кыйналып жүрдүңүз? Азырдагы кыйналып атам, ошо 11 жылдан бери кыйналып аткандай сыяктуу. 11 жыл кыйынчылык болуптур, э? ооба. Азыр мисалы үчүн көчөдө магазинде аттардагы кыргызча менен дагы орусча, кыргызча эки тил менен жүрүп болуш керек да. Башында жок, мурда жок болчу да, орус тилинде эле болчу. Ошондой магазин же болсо кандай компаниянын аттары дагычы. Анан кыргызча аз болгондуктан. Бирок менин байкашымча Кыргызстанда Каракордо жашаган башында, бирок Бишкекке келип турчумун. Бишкектин кафеде кыргызча сүйлөгөндөр абдан аз болчу. Азыр көбөйдү деп ойлойм да. Кыргызстанга келгендеги бир көз ирмемдер бир 11 жылдан кийин унутулуп да калса керек. Башында кыйынчылыктар. Азыр эми баягы мүмкүн күлкү болуп калат туурабы? Күлкү да болуп калышы мүмкүн. Анан Кыргызстан менен Япониянын күнүмдүк жашоосундачы эмне айырмачылыктар бар экен? Эми сиз мисалы эми кичинекей чагыңыздан Японияда өсүп, чоңоюп, ошол жакта калыптанып калдыңыз да. Анан Кыргызстанга келип 11 жыл жашагандагы бир айырмаларды байкадыңызбы? Негизи мен Японияда 3 жыл түрк компанияда иштегенде, эртең менен саат 6-да туруп, 7-де жумушка чыгып, саат 8:30 чейин жетип, метро менен 1,5 саат болчу. Мен Йокогамада жашачумун, Токиого чейин жакын шаар болсо деле метродо киши көп болгондуктан чарчап жумушка барсым да. Андан кийин саат 9-10го чейин иштеп, 11:30да үйгө келчүмүн. Күн сайын ушинтип аябай допу көп болот да. Досторум менен же үй бүлөм менен болгон убакыт такыр жок болчу. Анан Кыргызстанга келгенден кийин аябай жылып атам. Азыр биякта Бишкекте жолдошум менен бир бала менен чогуу жашап атабыз. Ал менен демалыш күндөрү дагы, кечинде дагы чогуу сүйлөшкөнгө же барама китеп окуп бергенге бактым биралака. Эгер Японияда болсо Ошондой жашоо болбойт го деп, ушундай чоң айырмачылыктар бар деп ойлойм. Убакыттын баркын, убакыттын маанилүүлүгүн бул жактан көбүрөөк билип атпыз, э? Ооба, чынында бизде баягы региондордо деле айырма болуп калат. Мисалы Бишкек шаары менен башка региондогу, мисалы айылдар, областтарда деле ал жака барсаң убакыт мындай жайыраак өткөндөй. Шаарга келсең, Бишкекке келсең убакытка жетишпей каласың да. Ошол себептен эми Японияда дагы бизден дагы көбүрөөк убакыт талап кылат болуш керек. Анткени ал жакта технология өнүктү, бардык нерсе мындай технологияга байланыштуу болуп калгандыктан убакыт жетишпейт да болуш керек. Дагы бир нерсе айтсам болобу? Японияда аябай тандоолор көп болот да. Мисалы үчүн бир шампунь алыш үчүн миңдей нерседен баары окуп чыгып, эмнеге пайдалуу болот, кандай жуттар экен деп бүт баары окуп чыгып тандаш керек экен. Бир нерсени тандаш үчүн көп убакыт кетириш керек болуп калат да. Кыргызстанда азыр Бишкекте көп нерсе бар, бирок ошондой Япония негизи калыктары да көп да, калыктары. Анан ошондой чоң шаарга караганда Кыргызстанда өзү керектүү нерсени сыра бат эле тандаса болот. Ошондой аябай көп тандоолор керек жок деп мен Кыргызстанга келгенден кийин түшүндүм. Рахмат дагы бир жолу. Анда эмесе азыр билим тармагына дагы кичине сөз кылалы, билим тармагы боюнча. Билим берүү бул мамлекеттин келечегине болгон чоң инвестиция деп айтабыз. Япониянын билим берүү өзгөчөлүгүндө эмне өзгөчөлүгү бар жана мамлекет канчалык деңгээлде билим берүүгө мындай кызыктар, жардам берет деп айтсак болот да. Негизи Япониядагы билим берүүнүн көйгөйлөрү көп болуп, анан бирок аябай таркылап иштеп келе атат да. Анан азыр деген азыркы билим берүү системасында Японияда
Bardarın öz ardınçalık, anan logikalık oydu, ünüktürgüngü hareket kıratışat. Ошон ошо системаны аябай жакшы изилдеп, жакшы түзгөндө мамлекет өзү. Ошончо аябай мугалимге, Япониянын мугалимдерге аябай ыраазычылык. Дайыма кырдаткы менен иштеп, система деген мамлекет түзүп берет да. Бирок ошо системаны колдонуу деген мугалимдердин жумушу болот. Арадагы дайыма ар кандай методика же болсо өз тили аябай катуу окуп, анан балдарга билим берет. Ошентип Японияда азыр ар кандай информацияны тандаганга, кайсы информацияны туура эмес деп чечкенге балдар өз тили ойлонуш керек болот да. Жөн эле мугалимдер доскага жазган нерсени жаттаганга болбойт. Өз тили ойлонуш керек, өз тили келечекте ким болсун деп тандаганга ойду ошондой ойлонгон баланы өстүрүш керек деген сыяктуу мамлекет. Анда бул мамлекет баланын мүнөзүн калыптандырганга, баланын мүнөзү калыптаныш үчүн баягы система ошого дагы ылайыктап жазылган окшойт да. Анткени бала мүнөзү калыптанса, ал баягы кесибин туура тандайт. Мүнөзү калыптанса, ал мындай окууга болгон көз карашы, кызыгуусу күчтүүрөөк болот. Мүмкүн мугалим менен ата эне болгон бир мамилелер башкача болот. Анткени мүнөз калыптансачы, ошол себептен өзү ойлонуп, өзү чечим чыгарганга дагы көбүрөөк жардам береби? Япониянын гос мектептерде, мамлекеттик мектептеринде 1-класстан 4-класска чейин баштаргыч мектеп деп айтышат да. Андан кийин орто мектеп 3 жыл, анан жогорку мектеп 3 жыл болуп кетет. Ар бири башка мектепке барыш керек болот да. Ошо мисалы үчүн баштаргыч мектепке барса деле, мисалы эртең менен саат 8-те мектепке келет балдар. Андан кийин кеткенге чейин сабактары дагы, мисалы үчүн тамактануусу дагы, мектепти жыйноо дагы бүт бар бала өз ардынча менен жасайт да. Ошону Япониянын мектепке барса сразу эле билинет. Мугалимдер мисалы үчүн сен биякта жыйна, биякта жыйна, идиштери алып кетпе деген сыяктуу үстүн айтпайт. Өзү система түзүлгөн да, school management деп айтат. Ошондой түзүлгөн системасына жараша мугалимдер балдарга жардам берет, окуучуларга. Анан балдар өзү ардынча бүт баары мектепте кириш керек нерселер эч ким айтпаса деле достору менен чогуу кандайсың жылмайып жыйнайт да, болду жыйнашат. Эч ким жок, мен жыйнагым келбейт, бирок айла жок жыйнайм деген сыяктуу эмес, жөн эле өзү каалагандай жыйнайт. Ошентип бала өз ардынча мектепте жүрөт деген. Аябай кызыктуу экен. Мисалы, мамлекет система түзүп берет. Мугалимдер болсо өзүнүн окуусун балдарга өтүп берет. Бала болсо мындай кичинекей чагынан баштап мындай тарбиясы калыптанат турбайбы, бирдей ойлонот, бирдей иш кылат, бирдей бардык бирдей, балдарда. Мурда бардык бирдей деген армия сыяктуу Японияда деле болгондо, бирок азыр көбүнчөсү индивидуальный болуп, мисалы ар кандай окуусу дагы 10 минут концентрация менен окуган балдар бар, же болсо жарым саат чыдай алган балдар бар деген сыяктуу алардын өстүргөн темпосу бар да. Ошого жараша мугалим жардам берет деген сыяктуу система түзүлгөн. Жакшы экен. Анда балдарга ылайыктап түзүлүптүр да системанын бардыгы, балдарга. Анан ошол системанын ичинен Японияда да бир кызыктуу окуя бар экен. Мисалы биздин окуу 1-сентябрда башталат. Японияда 1-апрелде башталат экен окуу. 1-апрелден баштап мартка чейин болот. Анан Японияда каникул Кыргызстанга караганда аз. Негизи жайкы каникул көрүп элегин берет да. Көрүп элегин. Кыргызстанда балким 3 ай. Андан кийин кыш каникул 10 күн, жазында дагы 10 күн болот. Ошонусу айырмасы
var. Анан Японияда мисалы 1-класс канча жаштан барса болот? 7 жаш. 6 жаш болот да 6 жаш. Японияда. 1-апрелде сөзсүз 6 жаштын туулган күнү болуш керек. Эгер 2-апрелде 6 жашка чыккан бала болсо, эмки жүрү 1-классты башташ керек. Мектепке киргизбейт. 1-апрелге чейин туулган күнүнө келгендер болсо, алар 1-класска кирет. 2-апрель, 3-апрель болуп калса, ал 1-класска кире албайт, Ушинтип аябай катуу чечилген да. Кыргызстанда азыр ошо маселе болуп атат деп мен да түшүнүп атам. Японияда көптөн бери ошентип иштеп келген да. Жакшы. Негизи мугалим болуу бул аябай чоң жоопкерчилик да. Мугалим болуу аябай чоң жоопкерчилик. Анан Японияда мугалимдерди тандоо процесси кандай өтөт? Японияда биринчиден университетте ошо кесип менен мугалим болушу, кесип менен окуш керек. Анан мамлекеттик экзаменди сөзсүз өтүш керек. Ошо экзаменден өткөндөргө эле диплом берет. Ушу диплом менен мисалы үчүн ар кандай легиондо барып, ошо легиондо уюштурган тестти кайра өтүш керек болот. Мисалы үчүн мен Токиодо иштегим келет. Ошондо Токио уюштурган тест экзамен сынактан өтүш керек. Эгер өтсө, ошо Токиодун мугалими, жаңы мугалимдин списокко киргизет. Ошо список менен мамлекет, мисалы үчүн Токио тандайт. Балким ошо мисалы үчүн Котоми, балким ошо мектепке ылайыктуу болот дегенден кийин чакырат собеседованияга, интервьюга. Ошо собеседованиядан кайра өтүш керек. Ошентип 3 этап менен тандалат да. Ошон үчүн мугалим болушу дагы кыйын болот. Ал жакта 3 этап бар экен. Андан сырткары мектепке келгенден кийинки дагы тандоолор бар да. Жетекчи менен тандоо болот экен. Бир мугалим болуш үчүн бир кыйын жолдорду басып өтүп келип анан мугалим болот экен да. Мугалим канчалык деңгээлде мындай сиздерде бир мугалимдик деген бир элестетүү бар го? Японияда мугалимдер кандай мындай бааланат, баркталат? Японияда мугалимдерди аябай баалайт. Анткени мугалим деген биринчиден жакшы окуган, андан кийин дайыма жаңы билим берүү системасын окуган, анан балдарга, окуучуларга үлгү болот деп эсептелет. Ошончо аябай баалашат. Анан мугалим айткан нерсе, негизи мугалимдин өзү дагы төл айтыш керек деп аябай жоопкерчилик чоң да. Кыргызстанда деле ошондой болуш керек. Японияда деле анан ата-энелер дагы мугалимди аябай сыйлайт. Мисалы, мугалим бир өзгөчөлөнүп турат да башка адамдарданчы. Кийингени менен, өзүнүн баскан турганы, жүрүмү, маданияты менен бир өзгөчөлөнүп турат да. Бизде мисалы ошондой көрүнөт да мугалимчи. Сиздерде деле мугалим айырмаланып турабы? Ооба. Андан кийин балдар эмне окуучулар кийин мен мугалим болом деген балдар да келечекте. Эмнеге мугалим болгум келет деп сураса, менде 3-класста окуп берген үчү мугалим, мисалы үчүн Талант байке, ошо агай мага аябай жакшы билим берген. Ошондой мугалим болгум келет деп мугалимди тандашат да. Ошондой сыяктуу. Анда бул сөзгө дагы аябай мындай төп келет экен да. Мен сизге бир сөз айтайын азыр. Жөн гана мугалим айтып берет дейт. Жөн эле мугалим айтып берет дейт да. Жакшы мугалим түшүндүрөт дейт. Мыкты мугалим көрсөтөт дейт. Улуу мугалим шыктандырат дейт. Шыктандырып ээрчитет дейт да. Анда Японияда балдар мугалимди көрүп анан кесип тандайт турбайбы? Мугалим болгусу келет. Анда ал жакта мындай балдар шыктанып, ошончолук ээрчип, мен мугалим болом деген балдар көп болсо, анда мугалимдер ал жакта мындай идеалдуу лидер мугалимдер көп го деп ойлойм. Сиздин оюңузча идеалдуу мугалимди кандай элестетесиз? Менин оюмча, мисалы үчүн окуучу кез деген жашта көп нерсени билишпейт, көп нерсени түшүнбөйт. Ошончо ушу кезинде мугалим айткан нерсе, жөн эле айта берет экен, мага жакпайт
되시 мүмкүн. Бирок кийин 10 жылдан кийин же болбосо 20 жылдан кийин келечекте ошол мугалим мисалы үчүн 10 жашта өзүм да 10 жашта айтып берген мугалимди эстеп ошо мурда мугалим айткан сөз деген ушундай мааниси турбайбы? Чын эле жакшы сөздү айтып берди экен деп эсептегендей мугалим эң күчтүү мыктуу мугалим деп ойлойм. Анда мындай сизге багыт берген, сиздин кесибиңизди тандап берген жана эсиңизде калган мугалим сиз үчүн идеалдуу мугалим. Сон бирок чын эле мындай менин көз карашымда деле чын эле ошондой. Мисалы өзүңдүн кесибиңди тандап берсең, келечекте ошол кесибиңен рахат алсаң, анан ошол менен жашасаң, ошол сага күч берсе, үйүңдөгү мисалы тамагыңды таап берсе мүмкүн, анан ошого багыт берген, мотивация берген мугалим идеалдуу мугалим, чын эле. Анда биздин көз караштар мындай төп келди десек болот. Анда эмесе кийинки темабыз курстар боюнча сурайлычы. Мисалы бизде мектепте сабак барат, сабактан кийин курстарга барышат да. Өздүнүн каалаган курсун алат. Тил курстарына, шахматка, же комуска, башка нерсе, спортко. Японияда курстар кандай берилет балдарга? Японияда 4-класстан баштап курстарды тандаш керек. Өзү барган сабактан кийин барган курстар тоотура бар да. Мисалы үчүн футбол бар, баскетбол бар, волейбол бар, теннис бар, же болбосо музыка бар, оркестра бар, сүрөт тартуу деген бар. Ошонун бүт баары список менен турат. Анан ошол менен тандап, өзү караган курстарды тандап, 4-класс болсо 6-класска чейин баштаргыч мектепте 2 жыл сөзсүз өзү тандаган курска барыш керек. Анан Мектептен сырткары эмес, мектептин ичинде. Мектептин ичинде. Ооба. Андан кийин орто мектепке барса сразу тандаш керек болот да. Дагы бар. Ошака баргандан кийин сөзсүз 3 жыл. Эгер аябай кыйынчылыктар болуп, мисалы үчүн футбол ден соолукта болбосо ойнай албайт да, ойнош албайт. Ошентип айла жок башка курстарды тандаган 1 жылдан кийин же болбосо жарым жылдан кийин тандагандар дагы бар. Бирок көбүнчөсү бир чечкен курсту сөзсүз калтырбай 3 жыл күнүгө барышат. Кээде суббота воскресенье демалыш күндөрү дагы барыш керек. Анда жакшы экен да, мектепке түшкө чейин окуса, түштөн кийин өзүнүн кызыккан бир кесибине сөзсүз барыш керек. Анда бул өзүнүн мындай кесип тандоосуна дагы жакшы жардам берет да. Мисалы баланын мүнөзүнө, жүрүм турумуна, басканына жараша дагы 11-класс болгучакты кесибин мүмкүн тандап калат. Ошол кружок аркылуу дагы. Бул жакшы бир методикалар. Бир жакпай калып таштамай эмес да. Өзү албетте кыйынчылыктар болот да. Ар бир спорттагы, маданият жагыдагычы. Бирок сразу таштабай аягына чейин барыш керек деген. Чыдаш керек эмес, бирок упорство кыргызча билбейм, упорство аябай өнүктүрөт да Япониянын мектептин ичинде. Негизи бизде кыргызда жакшы сөз бар. Кесип тандоо бул келечекти тандоо депчи. Келечегиң кесибиңе караштуу болот да. Ошол сыяктуу мугалим менен ата-эненин кесипке багыт берүүсүнө балага ролу өтө чоң да. Сиздерде кесипке багыт берүүнү ким көбүрөөк сунуштайт балдарга? Негизи ата-энеси көбүрөөк сунуштайт. Же болсо мугалимдери дагы сен эмнеси сага жарашат экен, же болсо ошо жөндөмү сеники көбүрөөк экен деп айтышат. Бирок сөзсүз мисалы үчүн мугалим бол, же болсо врач бол, доктор бол, же болсо милиция бол деп эч ким үстүн айтпайт да. Жөн эле сунуштар берет, өз тандасын. Ошо бирок тандашы үчүн жардам берет. Же болсо кружоктор, анан мектептин сырткары дагы атайын кесипти тажрыйба алганга жерлери бар да Японияда. Кичинекей баладан баштап. Мисалы үчүн менин балам эмки балким 3-4 жашта. Өзү барса болот. Bir gün
Misal Üç bölümünün için, üç bölüm misal için şef var. Tiyakta bolsa militsia, tiyakta bolsa futbolist деген сияқты ушундай кесипти тажрыйба алганга мүмкүнчүлүктөр Японияда көп да. Негизи тажрыйба деген абдан маанилүү болот. ооба тажрыйба негизи дүйнөдө баягы сатып ала албаган нерсенин катарына тажрыйба кирет дейт да. Анан биз дагы ошол Түркия өлкөсүндө тажрыйба алмаш билим алып атканда бизде мисалы окуудан түштөн кийин барып эме практика өтчүбүз да. Сөзсүз практика өткөрөт да. Ошол сыяктуу сиздер окуудан кийин дагы бир жерге барып практика кылып, көрсөтүп, баягы тажрыйбасын үйрөтөт турбайбы? Ошол жерде мүмкүн жагы поварлык кесип жакса, же башка кесип жакса, мүмкүн ошону тандап кеткенге дагы балага жакшы мотивация болот экен анда. Жакшы экен бул жагы дагы. Японияда ата-энелер балдардын билимине, тарбиясына канчалык деңгээлде кызыгышат? Мисалы, жыйналыштарга кимдер барат? Эне барабы же ата барабы? Мектептердин жыйналыштарына, кызуу билимге негизи ата-эненин мында кандай кызыгышат? Негизи Японияда бардар албетте ар кандай үй-бүлөгө жараша болот, бирок көбүнчөсү менин билишимче ата-энелер аябай кандай айтсам кызыгышат. Анан балага жакшы билим берүүгө аябай аракет кылышат да. Мисалы мектептеги жыйналышка сөзсүз барышат. Эгер атасы бара албаса, апасы барат. Эгер апасы дагы иштеп калып, ошо бара албаса, атасы сөзсүз барат. Үй-бүлөдөн экөөнүн бирөөсү сөзсүз баш керек экен да? Баш керек. Негизи ата-эне тарбия деп атпайсызбы? Тарбияны негизи Японияда канчалык деңгээлде, баягы канча жаштан тарбиялай баштайт? Японияда төрөлгөндөн баштап тарбия берет дейм. Бирок чын эле ошондой да. Мисалы үчүн тамактануудан баштап. Негизи кичинекей бала 6 айдан баштап Японияда тамакты аз-аздан берип баштайт. Башында биз деген сабистен баштап эмикижимада күрүчтү берип суу менен бөшүргөн аябай жумшак көрүп, каша сыяктуу да. Берип андан кийин бир аз оор тамактарга өтөт деген бүт баары этап менен тамактануудан баштап өзү ошолда тарбия берет. Андан кийин мисалы үчүн 1 жаштан баштап китепти окуп берип баштайт. 1 жаш. Кичинекей балага окуп берген китеп деген көбүнчөсү тексттери азыраак болуп, сүрөтү менен да. Мен дагы мисалы үчүн өзүмдүн баламдын аты Канат, кыргызча атым койдум. Кыргызча. Канатка күн сайын китеп окуп берем, 1 жаштан баштап. Кандай китептерди окуйсуз? Көбүнчөсү япон тили менен жазылган, бирок сүрөт көбүрөөк китепти күнүгө ыктаганга чейин саатта 7-8 жомокторду окуп берем. 1 жаштан баштап, мисалы үчүн мен кээде жумушта кечи келип калсам, жолдошум окуп берет. Күндү. Анткени калып турбай күнгө окутуп бербесе, балам дагы унутуп кетет. Унутуп калат. Күнүндүк ритми абдан маанилүү болот да Японияда. Мисалы үчүн мен өзүмдүн ритмимди айтсам, кечинде мен саат 6:30 үйгө келем. Үйгө келгенден кийин чогуу сөзсүз балам менен чогуу ваннага түшүбүз. Анткени мен иштейм да. Үйгө келгенден кийин дагы телефон менен жумуштар болуп калышы мүмкүн. Бирок ваннага түшсөк, эчтеке жок, телефон жок, иштей албайсың. Балам менен көбүрөөк убакыт болот да. Японияда чогуу кичинекей балдар менен мамасы же болсо папасы сөзсүз чогуу ваннага түштү күнүгө. Ошондой маданияты Японияда бар. Андан кийин түшкөндөн кийин чогуу тамактанабыз. Анан бир аз чогуу эс алып, тишти жууп берем. Бирок 3 жаштан баштап тишти өзү жууп баштайт. Өзү жууп, бирок чара жуйт да. Ошондон кийин мамасы же папасы, атасы сөзсүз аягында жууп берет. Андан китеп окуйт, анан уктайт, чогуу уктайбыз деген сыяктуу күнүндүк ритми абдан маанилүү. Анткени тамактангандан кийин жууш керек деп өзү щетканы алып келет.
misal uchun da. Saat segis bo'ldi desem, baram o'zi shkafdan o'sha kun men mama o'qib berchi deb o'zi tanlab kitobni olib keladi. O'shanday ritm degan, agar biz kirmay qolsak, baraga aytarbaysan da, emnega olib kelmaysan deb. Sen kecha unutib qolmadim bu deyishi mumkin. Hozir yaxshi so'ray olmayman, o'shaning uchun aytmay turib, o'shanday shakti unutib qolsa, undan keyin unuta beradi da. O'shaning uchun qoldirmay balam menen cho'g'ga yurish kerak. Балаң мисалы бир бала угуп, анан көрүп ата-энеден алат да. Ата-эне эмнени кылса, бала ошону кылат да. Анан сиздерде мындай күнүмдүк тартип коюп, туура тамактанганга, туура окуганга, туура маданияттуу жүргөнгө мындай 1 жаштан баштап башталат экен, э? Өткөндө мен Японияга барганда, балам менен экөөбүз барганбыз. Анан мени өзүмдүн ата-энеме кондук бир жума. Ошо бир жуманын ичинде мен командировка кеткен. Анан мен кечине дагы жок болдум да. Ошондо менин апам күнүгө барама китеп окуп берген. Мен айтпасам деле окуп берген да, анткени менин апам мен кичинекей кезинде окуп берген нерсени небересине көрүп атат. Ошон үчүн барам дагы китепти күнүгө кечинде окуу деген унутпай, кайра Кыргызстанга келгенде ошо маарында сөзсүз мама окуп берчи деп келет. Ошондой шакт, эгер апасы көрө албаса, атасы көрүш керек, же болсо чоң апасы көрүш керек деген шакты. Ал күнү окулбай калсачы. Кээде бар да, уктап калып, чарчап калып деген. Бирок эртеси күнү сөзсүз баштайт шакты. Бир сөз дагы бир окумуштуулардын бир сөзү, ойчулдардын сөзү эсиме келип кетти. Балаңдын акылдуу болушун кааласаң, жомок окуп бер дейт экен да. Дагы акылдуу болушун кааласаң, дагы жомок окуп бер дейт да. Дагы акылдуу болушун кааласаң, дагы жомок окуп бер дейт да. Эмнеге? Ошон үчүн жомок сиздин жомок окуп берип атканыңыздын сыры сиздин мындай акылдуу болушуңузга, балаңызга чоң инвестиция кылып атасыз да. Анткени жомок баланы калыптандыруусуна, анткени аң сезимдин өсүшүнө, баланын эс тутуму жакшы болушуна жомок өтө маанилүү экен да. Ошол себептен сиз мындай балаңыз үчүн аябай чоң инвестиция жасабасыз 1 жаштан баштап. Канат эң мыкты бала болсун, өмүр узун болсун. Жакшы мыкты жигит болсун. Анда эмесе, да бир сөз менен сизди айтайын, да бир сөз. Ким эскини алпештеп дейт, эскини. Жаңыны баалап билсе, андай адам мугалим боло алат дейт да. Мисалы, улуттук баалуулуктарды алпештеп, жаңы технологияларды колдоно билген адам мыкты мугалим боло алат дейт экен да. Анан Японияда билим берүү тармагында мындай улуттук баалуулуктар менен заманбап билим берүү мындай айкалышканбы? Ооба. Кандай болгон ошо айкалыш? Мисалы, эски Япониянын, мисалы, эски маданият, үрп-адаттары, каада салты, азыр деле мектептерде ошолор окутулабы? Окутулат. Бирок окутулат деген мисалы үчүн мурда биз деген улуттук тарбия, же улуттук баалуулуктар ошол сиздердин системаларда барбы дегеним да. Улуттук тарбия же болсо адеп сабак бар да. Адеп сабагында сөзсүз ушуна улуттук тарбиясы кирет. Анан Япониянын маданияты менен же салты менен Кыргызстандын салты окшош деп мен ойлойм да. Ыры адамдарды сүйлөйт, же болсо торго өтүш керек деген шакты, же өйгө киргенде, Кыргызстанда боз өйгө да киргенде сөзсүз бүт кийимди чечип, анан тизип коюш керек. Анан оң жакта аялдарга, сол жакта эркектерге деген бар да. Ошондой шакты Японияда деле бар да. Ошондой тарбияны бирок мектепте эле эмес, өйдө деле ата-энеси үйрөтөт, анан мектептерде дагы сабак же болсо тарих кичинекей кезинде да тарих сабагында өтөт. Ошо азыр деле ошентип үйрөтөт. Бирок албетте
Kırgızistan dere başka memleketlere ошондой болуш керек. Үнүтүп караткан нерседаги бар да. Бал улуктар унутулуп бараткан нерселер көп болуш керек. Негизи сөзсүз ар бир өлкөдө мындай маданият бар да. Маданият калыптанып калган маданияттар бар да. Анан мисалы Европа өлкөлөрү же башка өлкөлөргө барганда мындай маданиятты көрөсүң, китеп окуу маданияты бар да. Ал жакта китеп окуш керек деп айтпайт да, бирок адамдар өздөрү эле окуйт. Китеп окуган, билимдүү болосуң, акылдуу болосуң дегенди билет да. Ал жакта маданият. Ар бир адам китеп окуш керек деген нерсе бар да. Японияда көп китеп окулабы? Көп окушабы? Бир адам бир жылда канча китеп окуйт мисалы? Бирок мисалы үчүн мен эртең менен турганда күн сайын 10 мүнөт китеп окуу деген мен өзүмдүн эреже деп күнүгө аракет кылам да. Кээде барам, аябай эрте туруп калып же болбосо ооруп калып жардам бериш керек болуп калса токтотом. Бирок көбүнчөсү эртең менен бош убагында 10 мүнөттү бөлүп ошентип окуйм. Бирок окугум келет да. Окуш керек, айра жок окуйм эмес. Кичин балким жана айткандай 1 жаштан баштап китеп мамасы окуп берген. Андан кийин дагы китеп деген бизге абдан жакын болот да. Дайыма китеп кичинекей кезден бери жанында китеп бар деген аябай жашоонун ичине кирип калган. Ошон үчүн китеп менен маданият болуш керек. Жанагы мисалы бош убактыңда эле китеп окуш керек деген нерсе жок турбайбы? Китеп дайым окуп туруш керек деген маданият бар экен. Ооба, бош убакыт болсо китеп окугум келет деп карагандар көп болуш керек деп. Бош болсо да китеп окуйм деген бар. Китеп окуйм, ошончо эрте үйгө кетейинчи деген сыяктуу бар болуш керек. Анан Японияда манга деген, аниме, манга деген маданият бар да. Китеп дагы анимеге окшоп жасалганчы, ошо манганын маданият дагы бир аз башка форматта болот, бирок баары бир китеп да. Кандай тексттерди окуганды аябай жакшы көрүшөт Японияда. Тескерисинче Кыргызстанда мисалы үчүн япондорго караганда кыракалы абдан жакшы да. Анткени Японияда тегерегинде океан болгондуктан япон тилин эле билсе болду деген жашоо болчу да бизде Японияда. Бирок Кыргызстанда жакын жерде Кытай бар, Россия бар, Казакстандан бар деген ар кандай өрүттөр менен же болбосо ар кандай мамлекет менен аралашып болгондуктан бүү деп ойлоп атам. Кичинекей кезден бери орус тили менен кыргыз тили чогуу өскөнбү, ошон үчүнбү силердин кыраңар аябай жакшы да. Анткени акцент жок. Япон тили билген кыргыз досторум көп. Алардын акценти башка өрүттөргө караганда жок. Чын эле япондор сүйлөгөндөй суудай сүйлөйт экен. Андан кийин англис тили дагы жакшы билгендер көп. Орус тили, кыргыз тили деп кырактан да ошо тил деген. Биз деген көз менен китеп окууга жакын болот. Сиздер болсо кырак жакын болот деп ойлойм. Бизде илгертен бери аталарыбыздын баардыгы баягы ооздон оозго айтылып келген да. Биз отуруп угуп, анан баягы айтылып отуруп эле бир тарбиялар, маданият, үрп-адат бардыгы баягы айтылып калып калган да. Сиздерде бардыгы мындай жазылып калыптыр да. Өзгөчөлүгү дагы ушундай экен да. Анан мен эми көрөбүз эми баягы япон достор, же япондор, же бир япон кинолорун, же бир Япония жөнүндө бир китептерди окусак, бардык адамдар эле мындай жылмайып жүрүшөт да, япондорчу. Анан учурашканы, жылмайганы бардыгы мындай сонунда. Анан сиздерде мындай дайым жылмайып жүрөсүздөр го. Эмне сырым эмне бул жылмайып жүргөн? Жылмайып жүргөн деген ойлонгон эмесмин, бирок негизи Японияда ушундай макал лакап бар. Жылмайган эшигине үй бүлөсүнө бакыт келет деген. Японча кандай? Японча айтсам, валау кадони ва фуку китару деген макал. Ошо макал бүт япондор билет. Андан кийин кичинекей кезинде мисалы үчүн жүрмөш керек деп эч ким ойлонбой эле кээде ата энеси менен үрүшүп кетип же болсо маанай начар күндүр деп жүрсө, мамасы ата энеси айтат. Жүрмөш керек,
ошо макал лакапты айтып эгер бир жакпаган нерсе болсо деле жылмайганда жакшы маанай менен жакшы бакыт сыртынан келет, ошон үчүн жылмайып жүрү деп ата энеси тарбиялайт да. Жылмайсаң сага бакыт келет. Жылмаюу кылсаң мындай сүйкүмдүү болосуң, сулуу болосуң деп мындай кичинекей кезинен тарбия болуп, маданият болуп калган турбайбы жылмаюу? Эгер настроение жок деп бүгүн ушинтип жүрсө, бүгүн тийбей эле коеюнчу деп достору дагы келбей калышы мүмкүн, карагандар дагы сурай албашы мүмкүн да. Бирок эгер өзүмдүн проблемасы көйгөйлөрдү бир аз катып жылмайып жүргөндө адамдар келет. Адамдар деген чогуу иштегенге же болсо сүйлөшкөнгө андан кийин кете берет жылмаюу менен кете берет, бакыт келет деген. Анда жакшы экен да, Японияга барып мындай таксиге отурсаң деле, такси деле жылмаят, бардык мындай тейлөө сапаттарына барсаң деле жылмайып учурашат, андан соң туруп больницага барсаң жылмайышат, жакшы маданият, бакыт келет деп. Бул дагы ата бабалардан мындай калып калган жакшы тарбия экен. Анан дагы бир дүйнөлүк мындай стереотип бар да. Япон эли мындай эмгекчил деп айтылат да, дүйнөдөгү стереотип бар. Анан чын эле Япон эли эмгекчилби? Ооба. Аябай эмгекчил деп айтам. Анткени Японияда адеп, тарбия деген аябай ошого көңүл бурушат да. Ошо тарбия боюнча же адеп боюнча айтса, адеп деген негизи башкаларды ойлонуу да. Мисалы үчүн башкаларды ойлонуп, эмикиде биякка башкалар отурат, ошон үчүн ошол жерди тазалаш керек деген сыяктуу. Арканы бүт баары эмгек болот да, жумуш дагы башкалардын жашоонун өнүктүрүшү үчүн ушу нерсени жасайт. Мисалы үчүн роботу жасайт дагы, бүт бар эмгек менен келет. Анан эгер мен өзүм ошо жумушту жасаймын десе, аягына чейин сөзсүз чыгарыш керек деген жоопкерчилик япондорго өзү кирип калган да. Кангабы кеңиби билбейм, бирок ушинтип кичинекей кезинде окуганда дагы бүгүн мисалы үчүн 15 мүнөт математиканы окуйм үйдөчү, үй тапшырма жасайм десе, аягына чейин бүтпүсү тамак жок болчу, мисалы үчүн кечки тамакы бербечи, мисалы үчүн да. Үйдө мисалы үчүн. Аягына чейин күрдүмбү? Эмнеге күрө албай жатасың? Кыйналып атасың, жардам берейинби деп апасы айтат, мисалы үчүн да. Анан чогуу бирок эптеп болсо деле, көп убакыт кетсе деле аягына чейин чыгарганга аракет кылат деген кичинекей кезинде бери келген го деп ойлойм. Бизде жакшы сөз бар мындай: бүгүнкү ишиңди эртеңкиге калтырба дегенчи. Ошол бүгүн бүтүрүш керек ошол ишти. Өзү койгон максатын аягына чейин чыгарыш керек да, максатка жетиш керек деген сыяктуу да. Анан эртеңки күнү башка иш. Мисалы, дагы бир сөз бар эмеспи эме? Мындай мыкты киши, мыкты инсандын бир күнүнө окшошпош керек депчи. Күндө мындай күндөр айырмаланып туруш керек дейт да. Асастан болсо деле өнүгүш керек деген. Ошол мисалы бир күnkү ишиңди бүтүрдүк, эртең башка иш кылышың керек да. Ошол ишиңди кайра эртеси жазабашың керек. Сиздерде ушул нерсе бар экен да, бүтүрүп анан экинчи ишке өтүп, Кыргызстанда чын эле жакшы макал лакаптар көп экен. Макал бизде аябай көп. Бизде бир китеп, бир макал менен эле маанилүү. Ооба, мурда изилдегенде интернеттен мен издейм да, ошондо менен аябай көп өзүм болуп кеттим, жатар байкалганда. Адан башталган макал бир китеп болушу мүмкүн. Быдан башталган макал бир китеп болушу мүмкүн. Ошон үчүн бир китеп, бир макал менен эле берип койгонумда ушундай бир жакшы макалдар бар. Бирок аны чын эле биз дагы кийинки мындай муундар көп билбей келатабыз да. Мурунку улуу муундагылар аябай жакшы билишет макалдардычы. Сиздерде деле макалдар көппү? Макалдар көп, анан макалдар жазылган китептер дагы көп сатылат китеп магазинде. Японияда китеп жакын болгондуктан китеп ар бир метронун станцияда, метродо остановкасында китеп магазин сөзсүз бар да. Ошо бир китеп магазиндин ичинде сөзсүз макал бар да. Макалдын китептери бар.
Жакшы. Табиат бул биздин экинчи үйүбүз дейт да, табиат. Анан Япон эли табиат менен мындай жакшы мамиледе деп билебиз да. Анткени бул дагы бир социалдык бир түйүндөрдө бир футбол аянтчасында япондор бир тазалыктан ошол отуруп бүт баягы элдер таштап кеткен нерсени тазалап кеткен бир ролик чыккан да. Андан сырткары дагы баягы Япон эли таза эл деп мынтип да айтылат да. Сиздер мына табиат менен кандай мамиледесиздер? Табиат менен негизи Японияда биз илгериден биздин ата бабалар таала менен ишти жасап келгендер да. Мисалы үчүн бир күрүч болсо биз күрүчтү көп жейбиз да күнүгө. Күрүч деген мурда акча менен алмашкан да, мисалы үчүн. Ошон үчүн да аябай баары нерсе азыр болсо деле мурдадан бери. Бирок күрүчтү ким өстүрөт? Жаратылыш өстүрөт, мисалы үчүн да, табиатта. Бүгүн жан жаса, эртең күн ачпаса өспөйт. Ошондой сыяктуу биз дайыма чогуу өсүп келген, чогуу жумушка дагы, жашоого дагы аябай кирип келген деп ойлойм. Ошон үчүн аябай жакын болуп суйлайт, же болсо тазалыкты кармаш керек, жерде мусор таштанды болбош керек, жыйнаш керек деген аябай эч ким азыр ойлонбой деле болуш керек, бирок өзү кирип калганда мусорду тапса албаса болбойт сыяктуу бир кызыктай болуп кетет деген сыяктуу болуш керек. Андан кийин Японияда Жерде мусор жатпаш керек. Жатпаш керек. Үйдө дагы пордо мусор болбош керек деп ата энеси айтып турчу. Кичинекей кезинде бардак болот да, бирок ушинтип айтып турчу. Японияда негизи сиздер дагы билесиздер, тегерегинде океан, вулкан дагы бар, көп жери титирет да. Японияда жылына 10.000 жолу жери титирет деп айтылат. Жылына. Күнүгө бир эмес да. Аябай көп. Ошондо жер титирүү дагы негизи жаратылыш табиатта. Ошон үчүн кандай айтсам, аябай чогуу чын эле чогуу жашоого кирген нерсе. Ал табиатты баалап, барктап, мындай ошол бир кыйынчылыктар болуп атканда ошону сезип, билип жашоо мындай сиздерде мындай калыптанып калыптыр да. Мисалы канча баллга чейин жер титирөө болот мисалы? 8-9 чейин кээде. Ошон үчүн мен Кыргызстанда жашап 11 жыл болду да, ана ата энем Японияда. Ошон үчүн ар дайым салсана болом да. Күнүгө жаңгырыктан жер титирген жокпу. Ата энем Йокогамада жашайт. Ошактагы жаңгырыктар окуйм. Бир нерсе болбойбу деп дайыма ушинтип салсана болуп, бирок ойлоп жүрөбүз. Эми жасалма интеллект боюнча сүйлөшөлүчү. Жасалма интеллект эми Япония технология тараптан аябай алдыга кетти да. Роботтор баягы үйдө кызмат кылат, официанттар роботтор болду, технология аябай алдыга кетти да. Анан жасалма интеллект сиздерде кандай? Билим берүү тармагында. Билим берүү тармагында азыр деле чечилбей жатышат. Бирок жасалма интеллект деген мындан кийинки балдардын билимге сөзсүз керек. Сөзсүз чогуу болуш керек деп өзү баары дүйнөлүк баары билген нерсе да. Бирок жасалма интеллектти колдонуш үчүн жасалма интеллект жөнүндө жакшы билиш керек. Же болсо кантип туура колдонуш керек дегенди билбесе, башкача жоопту бериши мүмкүн да жасалма интеллект. Же болсо такыр башкача жакка кетиши мүмкүн. Балдардын билимиге жаман таасир дагы болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мамлекет Японияда бат эле
билим берүү системасына же болбосо мектепке киргизебиз деген эмес. Пилотный кирип 2023-жылдан бери 2 жыл болду, 2 жыл болуп атат. Япониянын 52 мектептерге пилотный катары киргизип атат. Ошо киргизип атканы натыйжа менен, анализ менен кантип киргизиш керектери азыр мамлекет боюнча деңгээлде таркырып атышат. Андан кийин биринчи жасарма интеллектти колдонушун жана айткандай, ошону билиш керек, жакшы билиш керек да. Жасарма интеллект деген математика жөндөмү керек, илим жөндөмү керек. Ошон үчүн ошо математика менен илим жөндөмдөрдү өнүктүрүш үчүн көбүрөөк көңүл бөлүп баштады деген сыяктуу. Акырындан эле бирок жакшы таасири деле бар да. Мисалы үчүн Япониянын мектеп мугалимдери абдан көп саат иштейт. Мисалы үчүн эртең менен балдар мектепке келгенге чейин 1 саат мурун келиш керек, мисалы үчүн да, мектепке. Анан даярданыш керек сабактарга. 1 саат мурун. Сабактарга даярданыш керек. Өткөн жылы да биз барган Япониянын мамлекеттик мектептин директору өзү бардары Японияда гос мектепке кирген бардар деген жакын жерде жашаган бардар да. Ошо райондо жашаган бардар. Жөө келет. Пешеход бар. Пешеходдо мектеп директору өзү жерек менен ушинтип турат. Керек баскыра, машина келе атат, токтоңуздар деп ушинтип директор өзү турат да, эртең менен күнүгө сөзсүз. Ошондой сыяктуу мугалимдер, мектеп директору дагы мугалим да. Мектептер өздөрү, мугалимдер өздөрү ошентип эртерээк келип, ошо көндүрүүдү башталганга чейин даярданышат. Андан кийин кечине дагы кружокторду мугалимдер карайт. Андан кийин эртеси күнүнүн сабактарды даярданып кетет. Ошончо аябай көп эмгектер иштеш керек деген сөз да. Аны чарчайт, өзү өбүрүсү менен, баласы менен, балдар менен жүргөнгө убакыты аз болот. Ошон үчүн ошо проблемады, көйгөйлөрдү жасарма интеллект менен чечели дегенге чечимге келе атат. Мисалы үчүн балдарды неметкен озвучивание работа деген жасарма интеллект жасаса болот да деген. Америкада өчө баа койгонго буга чейин ар бир балдардыкы мугалим өз колу менен жасаган да. Ошону жасарма интеллектке өтүрүү деген сыяктуу эффективдүү иштегенге дагы мамлекет эми ошого иштеп баштады да. Технология өнүккөн өлкө, жасалма интеллект өнүккөн өлкө, бирок балдардын жасалма интеллект колдонгула дебестен ошол жасалма интеллекттин баалуулугун түшүндүрүп окутуп, ошол жердин жакшы нерсесин балдарга берип, жаман нерсесин бербейт экен да. Балдар ошол жерден жаман нерсе алып калбаш керек, жасалма интеллекттен. Туура багыт, туура направление, туура багыттар, туура кесип тандап, туура окуусун колдонгонго колдонуш керек деген бир программалар иштейт турбайбы? Бул жакшы экен аябай. Балдар өздөрү туура жасарма интеллектке туура жазганга дагы, издегенге дагы билим жок болсо көрө албайт. Ошончо биринчи. Жакшы. Анан азыр эми ата-энелерден көп айтышат да. Биздин балдар телефондон чыга албай атат депчи. Бардыгы телефондо отурат дейт да. Анан сиздерде кандай телефон? Көп колдонушабы? Негизи эми азыр бир дүйнөлүк изилдөөлөрдү карасак деле, балдар 5 сааттан 15 саатка чейин 24 сааттын 15 саат, 10 саатты, 5 саат интернетте отуруп коюп атат деп атышат да. Анан ал жакта телефон кармоо же болбосо отуруу, колдонуу кандай мындай тартиптери бар? Японияда деле Кыргызстанга же дүйнөлүк проблемага окшоп бар ушундай проблемасы. Бирок ар бир мектепте, ар бир ошо өздөрүнүн мектептин эрежеси бар да. Мисалы үчүн мен билген мектеп Япониянын гос баштаргыч мектеп.
알아듣고 바르다르든 코프스 보인자 아따이네시 텔레폰도 베랬다 이럴 때면은 비록 мектепке киргенден кийин сымкадан чыгарып баш керек деген эрежеси бар. Ошондой шакты бир эрежени койгондон кийин ошону аткарыш керек деп бардары дагы. Ошентип бир эрежени коюп, мектептин ичинде кордонуп болгонго аракет кылышат. Бирок жана сиздин мурунку берип аткан, айтып аткан сөздөрүңүзгө таянсак, сиз үйдөн баргандан кийин туура кийингенди, туура сүйлөгөндү, китеп окуганды, ал эмес чогуу баягы жуунабыз деп атасыздар. Ошонун баардыгы баягы убакытка ченелген нерсе да. Бала ошол нерсени жасагандан кийин бар телефонго деле убактысы болбойт го деп ойлоп атабыз да. Негизи көп болбойт, бирок баары бир мен мисалы үчүн идиш жууп атканда, тамак жасап атканда мен да бир эле барам, ошон үчүн бош убакыты болот да. Бала өзү окуй албайт, китеп окуй албайт, ошон үчүн ошондой маал келет. Бирок телефон кечке биз телефон кечке бербейбиз, аракет кылабыз. Анан кээде бирок чогуу машина менен кетип атканда бала кичинекей балдар отургучка машинага биз киргизип отургузабыз да. Ошондо жаман көрүп ыйлап баштайт деген сыяктуу болсо айла жок деп берип калышы мүмкүн. Бирок аракет кылабыз кечке бербейбиз. Бербегенге. Сиз жаштар үчүн эми баягы дүйнөлүк мыкты университетте окуган адам катары баягы чет өлкөдөн келип Кыргызстанга 11 жылдан бери туризм тармагына, билим тармагына салым кошуп, кызмат кылып, өзүңүздүн билим тажрыйба менен бөлүшүп, жакшы бир долбоорлор ишке ашырып атасыз да. Анан жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Кыргызстандын азыркы Кыргызстандын жаштарына кантип кеңеш бересиз? Негизи мен көп Кыргызстан менден жашы балдарга, досторго айткан нерсе өзү танда дейт да. Өзү тандаганга, өзү ойлонуп, өзү изилдеп, бир мисалы үчүн азыр сиз айткандай жасалма интеллект же болсо смартфон да, телефон жакшы информация деле бериши мүмкүн, бирок жаман информация же болсо ката маалымат дагы бериши мүмкүн да. Бирок ошомо кайсы туура маалымат же кайсы туура эмес, же болсо кайсы мага пайдалуу маалымат, же болсо кайсы пайдасыз деп өзү тандаш керек болот да. Мурда мугалими деле жөн эле угуп же болсо китепти окуп, жоопторду окуса, биякта жооп турчу. Азыр деген аябай маалымат көбүрөөк болгондуктан кесип тандоого дагы бүт баары күнүмдүккү өзүнүн жашоону тандаганга өзү аракет кылып ойлонуш керек да. Туура ойду чыгарыш үчүн өзү изилдегенге, өзү окуганга убакыт өзү бериш керек. Ошон үчүн логикалык ой, ойлонуу жөндөмү, ойду казып ойлонгон жөндөмү өнүктүрүш керек. Ошого аракет. Жогорудагы сөздөрүңүзгө кошулуп дагы көп тил билиш керек. Анан кесипти туура тандаш керек. Андан сырткары көп китеп окуш керек деген нерселерди дагы кошумчалайт болушуңуз керек. Анткени сиз айтып атпайсызбы? Мен күндө 10 минут күндө китеп окуйм депчи. Анан китеп сөзсүз бул адамды кесибин көп китеп окуган киши кесибин туура тандайт деп коет экен да. Анан ошол себептен китеп дагы кесибин туура тандап берип мүнөзүн калыптандырганга чоң жардамчы болот да. Анан сиз эми 11 жылдан бери билим берүү тармагына, туризм тармагына салым кошуп келатасыз. Көптөгөн фестивалдарды, форумдарды, конференцияларды уюштуруп, чет өлкөдөн ошол спикерлерди, тренерлерди алып келип, ошол билим тармагындагы тажрыйбасы менен бөлүштүргөнгө мындай платформа кылып бир көпүрө болуп, көп аянтчаларды түзүп берип атасыз да. Анан сизге ыраазычылык билдиребиз. Анан эми Кыргызстан үчүн дагы эмне кылгыңыз келет келечекте? Келечекте мындан кийин Кыргызстандын билим берүү тармагына көбүрөөк салым кошкум келет. Анткени чын эле Кыргызстан бир мамлекет
жасоо деген чын эле жаштар же болбосо билим аябай керек да. Ошо билим берүү тармагына мында көп негизи мен өзүмдүн компаниям бар да, ошон үчүн кириш чыгыш же болбосо пайда деген сөзсүз цифра менен караш керек болот. Бирок мен ушу билим берүү тармагында иштегенден кийин түшүндүм, билим берүү деген ушу кириш чыгыш эмес, жөн эле кийин келечекте ойлонуп иштеш керек жумуш экен, жашоонуку жумуш экен да. Жашоодо ушу сфера тармагында иштейм дегенден кийин дайыма ошонун жөнүндө ойлонуш керек да. Ошондой сыяктуу, бирок мага Кыргызстан абдан жакты. Кыргызстанда жашайбыз деп жолдошума дагы абдан жагыптыр. Кыргызстанда кетпейм, мен Японияга кетпейм деп, биз деген жылына бир жолу Японияга барып турабыз. Анткени чоң апасына, чоң атасына неберени жолугуп туруш керек деп айтам да, бирок жолдошум анда силер барып кел, мен Кыргызстанда калам дейт. Ушунчалык Кыргызстанды жакшы көрөт да. Ошентип биз Кыргызстанды тандап, өзү каалообуз менен жашагандыктан Кыргызстанга салым кошуп турабыз деп. Сизге Жылдыз айым чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол кыргыз тилин, маданиятын, кыргыз тилин эң мындай мыкты деңгээлде сүйлөп, маданиятын көп элдерге таанытып, андан сырткары билим берүү тармагына жакшы бир Кыргызстандын бир келечеги үчүн деп жакшы инвестицияларды жасап атасыз. Ишиңизде ийгилик каалайбыз. Өзүңүздү жакшы карап, кийинки иштерде биргеликте ушул агартуу тармагына, билим тармагына биз баарыбыз жакшы кызмат кылып жардам беребиз деген үмүтүбүз бар. Рахмат, сиздерге дагы ыраазычылык билдирем. Рахмат.